Ооба достор, бардыгыбыз эле билгендей, дүйнөдөгү эң мыкты уюмдар, эки уюм биригип Ryzen'да чоң турнир болгон атат. Бул кандай турнир десеңиздер, эки чемпиондун беттеши. Эки чемпион тең ушул кездеги өзүнүн карьерасындагы эң мыкты деңгээлдеги мушкерлер. Бирөө кыргызстандык Ражабали Шадылаев болсо, анын каршылашы америкалык мушкер. Америкалык мушкер дагы жөн мушкер эмес. Убактылуу титулдун ээси. Кайсы организация десеңиздер, бул Bellator. Билесиздер, Bellator дүйнөдөгү экинчи орунда турган эң мыкты организация, ошонун мушкери. Шадулаев эми бир Азиядагы ең күчтүү мушкерлердин сап башында турат. Ryzen'дан чемпиону, бир жылдын ичинде 4 жолу чемпиондук корду защита кылган. Ушул мезгилге чейин бир дагы жолу жеңилүү ызасын тартып көргөн эмес. Америкалык мушкер дагы өзүнүн профессионалдык карьерасында бир гана жолу жеңилүү ызасын тарткан. Буга чейин Bellator уюмунда чемпион болгон. Ушул кезде Bellator уюмунда убактылуу чемпиондук кордун ээси. Эконун беттеши дүйнө жүзү күтүп көрө турган беттеш болгон атат. Бул деген 2026 жылдын эң мыкты беттеши деп азыртадан айтылып атат эксперттердин эсеби боюнча. Эми дүйнөдөгү мындай топ уровендеги мушкерлер беттеше элек болчу көп жылдардан бери. Ryzen'дан полиясында өтүп жаткан үчүн бул жерде Ryzen'дан правилалары боюнча мушташат. Чемпиондук раунд 3 раундка созулат. Ал Bellator'да болсо 5 раунд болчу, андай эмес. Бул сапар 3 раунд болгон үчүн Шадулаевда көбүрөөк мүмкүнчүлүк болушу күтүлүүдө. Америкалык мушкер да бул өзүнүн профессионалдык карьерасында бир гана жолу жеңилүү ызасын тарткан. Стойкадан аябай мыкты мушкер, аябай басым өткөрө ала турган мушкерлердин бири. Буга чейин мунун бойлорун көрүп келатабыз. Жана бул мушкерди дүйнө жүзү аябай жакшы тааныйт. Шадулаевга канчалык деңгээлде каршы тура алат деген азыр суроо жаралып атат. Ошол суроонун айланасында дүйнөдөгү эң мыкты спорт журналисттери экиге бөлүнүп аткан кези. Кимиси мыкты, кимиси утат, кимиси чемпиондук курду алып кетет деген. Бул чемпиондук мелдеш башка мелдештерге салыштырмалуу өзгөчөлүгү эки организациянын мушкерлери жолугушуусунда болуп жатат. Буга чейин мындай турнирлер болгон эмес, бир гана бокста болчу. Азыр акырындык менен ММА-ге да өтүп атат.